Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Трамп жакынкы чыгышка турне кылып жатат бүгүнкү күнү. Балким, бирок ал так 100% эмес. Эртең ушу Путин, Зеленский, Трамп Стамбулда жолугушу ыктымал. Бирок Орусиянын тарабы мисалы үчүн көп күндөн бери ал жөнүндө унчуккан жок, эчтеке айткан жок. Анан кээрлер ойлоп баштады, орустар Стамбулга барганы жатышпай жатат. Путин Стамбулга барбайт окшойт деп. Бирок акыркы маалда ушундай маалымат азыр жүрүп атат. Үчөө тең Стамбулда эртең жолугушу ыктымал экен. Ага чейин Трамп Израилдин баягы пикирин укпай, жакынкы чыгышта өзүнүн баягы сапарын, иш сапарын жүргүздү. Жана ал иш сапары боюнча, албетте, ар бир маалыматты текшериңиздер, бул өтө маанилүү. Ошо 13-16 буг айына чейин болот. Ушул иш сапар ушул жыл 2025 жылдын. Жана Сауд Аравиясы, Катар, Бириккен Араб Эмираттарын кезигет. Анан бүгүн кечинде жолсу эртең ошо Стамбулга барып келиши да ыктымал экен да, ушундай экен. Максаты АКШ экономикасына инвестиция тартуу. Кээ бир серепчилер айтат, араб мамлекеттери бүгүнкү күнү АКШнын мындай карамагында салык салып кетти деп атат да, ошо Дональд Трампты. Ал чын калппы? Бирок араб мамлекеттери эң байлары Трампка көз каранды. Бул деген 100% да. Америка Кошмо Штаттары алар үчүн эң чоң нефть сатуу, бензин сатуучу базар. Негизи ошо 142 миллиард долларга Сауд Аравиясы менен келишимге кол коюп келиптир да. Бул келишимдин негизги максаты Сауд Аравиясына америкалык курал жарактарды сатуу. Сауд Аравиясы акыркы жылдары аябай көп америкалык куралды сатып алды дагы. Бирок хуситтерге утулганы бир жаман болду да, куралы бар болсо дагы. Бул жерден дагы армияны аябай тарбиялаш, үйрөтүш керек окшойт да. Жана жогорку технологиялык жабдыктар менен колдонгон үйрөтүш керек окшойт. Ага жете элек да бүгүнкү күнгө чейин бир да мамлекет экинчи мамлекетти абадан эле соккулар менен гана багындыра албайт да. Бүгүнкү күнгө чейин соголук башка өлкөнү багындырыш үчүн пехота керек да. Же болбосо атайын балким жакынкы келечекте дрондордун миллиондогон үйүрлөрү керек. Азырынча пехотасыз эчтеке бир да мамлекетти багындыра албайсың да. Эгерде ал мамлекетте миллиондон ашык киши жашашса, Сауд Аравиясы ушундай келишимге кол койду. Эми Америка Кошмо Штаттары Сауд Аравиясына ал куралды сатканы калды да. Андан сырткары кээ бир серепчилердин айтуусу боюнча АКШ Сауд Аравиясына ушул ядролук кандайдыр бир коргонуу убадасын берет да. Эгерде Сауд Аравиясына бирөө кандайдыр сокку кылса, ошол ядролук курал менен, анда ошол Америка Кошмо Штаттары ядролук куралды ошол мамлекетке дагы согот да, колдонот. Ушундай серепчилер жашыруун беренелери бар деп атышат, аны да текшериш керек. Бирок бул эмнеге? Анткени мисалы үчүн Сауд Аравиясы жана башка ошо Аравия өлкөлөрүнүн нефть өндүрүүчүлөрү ОПЕК курган мамлекеттер бир кездерде Советтер Союзун жок кылган, нефтке бааны түшүрүп салып, ал үчүн нефттин көлөмүн базарга көп көлөмдө ыргытып салган. Трамп дагы айтып атат, эгерде Орусия менин айткандарыма ынанбаса, мен дагы Советтер Союзундай эле кылам, нефттин баасын $30 түшүрөм дейт, керек болсо $15 чейин түшүрөм дейт. Ошондо араб өлкөлөрүн суранам дейт. 10 жыл тынбай, 20 жыл тынбай нефттин баарын базарга сатсын дейт. Аябай көп сатсын дейт. Эгерде ошонго жетсе, Трамп чын эле Орусия, Венесуэла, кээ башка дагы өлкөлөр жок болуп кетишет. Бирок алар ошол нерсени жасаш үчүн Америка Кошмо Штаттары дагы кошумча ошол араб өлкөлөрүн акчаны суудай нефттей каптап кетиш керек да, акчаны бериш керек. Бирок ошондойго барабыз дейт да Америка Кошмо Штаттары. Негизи ошо жолугушуулар болду, ийгиликтүү болду деп айтылууда. Бул деген пиарда ход болушу мүмкүн. Анткени кээ бир учурда ошол куралды ошондой суммага сатып алуунун ордуна бир гана аны анонс кылып коюу кээ бир учурда көп саясий маселелерди чечип коет да. Ал нерсе түзмө түз болобу? Мындай айтылган сөздү аткарылабы? Саясатта андай эмес да. Айтылган сөз саясатта же аткарылат, же аткарылбайт. Андан ары алар ошол жалпы жеке ишкерлердин статистикасына таянып, анан кийин айтышат, ушунча инвестиция кылдык, же кылган жокпуз деп. Ошондой нерсе, бул реалдуулук да. Сауд Аравиясы менен курал жарак келишимин карасак,
ошол 13 бугусунда келишимге кол коюлду деп турат. Эр-Риядта суммасы $142 миллиард, курал жарак энергетика тоо-кен аймактарын ошо камтыйт. Тоо-кенди казып алабыз дейт, ошо серик металлдарды издейбиз дейт Сауд Аравиясында. Мүмкүн болушунча дагы $600 миллиард ошо инвестиция кылынат дейт Сауд Аравия тарабынан ошо Америка Штаттарга. Ушундай сөздөр айтылып атат. Бул деген $500 триллион да көп да. Бирок аны тастыкташ керек. Бул Трамптын баягы мактангандыгы да $600 миллиард инвестиция Америка Штаттарына тартам дейт. Дагы ошо катышуучулар Ханзада Мухаммед бин Салман жана Дональд Трамп да ушул келишимдерди карашты. Кызматташтык, ошо аскердик кызматташтыкты аябай катуу бекемдейбиз деп айтып жатышат да ошо эки тараптан. Албетте ошол Трампка эң кызыктуусу Сауд Аравия мамлекети Макдональдс, дөңгөлөктө Макдональдсты ала жүрүштү, баягы көнгөн тамагын жесин деп, ошо сыйын көрсөткөндүгү да. Геосаясий кесепеттери кандай болот? АКШ Иран жана Кытайга каршы позициясын күчөтүп жатат. Нефт ресурстар Кытайга абдан керек, бирок ошол нефт ресурстарды Америка Штаттары өзүнө тартып алып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул жерден регионалдуу күчтү мындай түзүп атат. Ал регионалдуу күч Кытайдын экспансиясына бөгөт жасайт да. Бүгүнкү күнү Кытайга энергия аябай керек болуп жатат, экономикасы тез өсүп атат, бирок ошол экономиканы чектетүүчү нерсе бул нефть да. Аны ошо Орусиядан алганга аргасыз болуп атат, бирок мисалы үчүн Кытайдын бүт өндүрүш талаачалары, өндүрүш зоналары деңиз тарапта да, ошон үчүн аларга деңизден нефть алып келиш керек болуп атат кытайларга. Бирок ушул жерден баягы АКШ ага каналдарды кесип атат. Коргонуу альянсы дагы талкууланып жатат Сауд Аравиясы, башка араб өлкөлөрү менен. Израиль менен нормалдашууну ушул ядердик баягы программаларды Ирандан токтотууну жана Аравия өлкөлөрүнүн ядердик программаларына бөгөт коюуну ушул баягы сунушун Израилдин четке какты да. Анан бул нерсе Рейтерстин жазганы боюнча болуп атат. Бул нерсе Израилге өтө мындай Беньямин Нетаньяху менен урушуп кеткендей деп айтып жатышат. Беньямин Нетаньяхуга Трамп айткандай деп атышат. Баягы акчаны көрбөйсүң деп, жытында жыттабайсың, эгерде ушундай турсаң, мен айткандарым ук дегендей айткандыр. Ушундай кандайдыр бир божомолдор болуп жатышат жана Израиль тарабы аябай ушуга наразы экени айтылып жатат да. Ким билет, балким Израилдин коомчулугу АКШ баягы Израилдин белине бычак сайгандай болуп атат да. Анткени бул жерден араб мамлекеттерди күчөтсө, Израилде эч кандай жаңылышкандык жок да, коому түшүнүп атат. Эгерде эртең араб өлкөлөрү күчкө кирсе, анан бир күнү Израилге ошол АКШнын эң жакынкы өнөктөштөрү өнөктөш болгонуна карабай Израилди бир күндө жок кылып салышы мүмкүн да. Анткени Израиль өзү бул бир атомдук бомбанын мамлекети деп аташат израилдиктер өзүлөрү. Бир атомдук бомбаны ошол Тель-Авив тарапта жардырса, бүт Израиль жок болуп кетет да, Газа менен кошо албетте. Ушул нерсе коркунуч Йеменде дагы күчөп атат. Баягы чоң кагылыштын коркунучу, чоң согуштун коркунучу. Эгерде Америка Штаттары Сауд Аравиясына жардам берсе, Сауд Аравия Йеменди басат. Ал үчүн Сауд Аравиясы менен Йемен ортосунда аябай кызуу согуш болуп калышы ыктымал да. Бирок ага баратат деп айтып атышат серепчилер. Андан кийин ошо бүт ушул иштерди бүткөндөн кийин Дональд Трамп барып Зеленский менен Путин менен түзмө-түз жолугушат деген имиштер бар да. Эртең эми көрөлү эртең кандай болорун. Чындап эле ошол нерсе ишке ашып кетеби? Жыйынтыкты алсак, бул деген негизи геосаясий чыңалууну күчөтүп жатат. Бул деген албетте мындай чоң суроолор болуп атат. Бул жерден тең салмактуулук сакталабы же сакталбайбы? Бирок бүгүнкү күнү тең салмактуулук деле жок деп эсептесе болот да. Бүгүнкү күнү Кытай менен ошо Орусиянын альянсы түзүлсө, ядердик альянс түзүлсө, анда ошол АКШга аргасыз болот да. АКШ балким араб өлкөлөрүнө дагы ядердик технологияны өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анткени бүгүнкү күнү АКШнын эң негизги бензоколонкасы бул араб мамлекеттери да. Эгерде араб мамлекеттери кандайдыр бир жол менен ошо араб альянстары Америка Штаттарынан бөлүнүп кетсе, Америка Штаттарында эң терең кризис болот да, нефть кризиси. Анткени альтернативдик энергетиканы канча өнүктүрбөсө дагы бар бүгүнкү күнү нефтти көп жуткан мамлекет бул АКШ болот дүйнө жүзүндө.
Ошол жыйынтык ушундай булактар келтирилген, текшерип алсаңыздар болот. Бул өтө маанилүү иш. Бизнес пландоо QR ушуда. Каналды колдоп койсоңуздар да болот. Чоң ыраазычылык болот. Мурда колдогондор көп болду. Ошо сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Каналдын өнүктүргөнүнө, андан ары иш алып барышына чоң мындай кандайдыр бир мотивация да. Алга жылгыла дегендей да. Анан албетте ошо пикириңерди, комментарийиңерден күтөм, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Эртең өтө кызыктуу күн боло турганы жатат. Баягы Орус-Украин согушун токтотурчу же болбосо улантуучу. Эртең дагы жаңылыктарды көрөлү да. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.